Программабызды улантабыз, достор. Бул эки рэпердин ага-инилердин айтышы болду, таймашы болду, батыл болду. Азыр болсо сиздер менен ушу студиябыздан ак таңдай акын Маратов Асылбек менен жана Кайбар инибиздин рэпердин айтышына күбө болобуз. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Саламатчылык. Бүгүнкү таймашка даярсыздарбы? Буюрса даярбыз. Даярдыктар кандай? Негизи бүгүн эртең менен студияга кирип келгенде эле айтканда кандай сезимдер болду бүгүн таймашасыздар дегенде? Сиз жооп. Эми таймаш болгондо биздики акындардык, төкмө акындардык негизи көбүнчө дээрлик түрү айтыш болот го бизде. Айтыш конкурс болот. Конкурска барарда баягы ойлоруңду топтоп, ой чогултуп барасың, анан берге эфир дегенден таймаш болот деп деле даярдык жок эле келдик. Ошо даярдык жок катайын чакырдык да. Буга чейин рэперлер менен айтышып көрдүңүзбү беле? Төкмө акындар менен. Буга чейин эми рэперлер менен айтышып көрө элекмин, төкмө акындар менен айтышып жүрөбүз. Бирок өзүм ойлоп жүрөм, ушул төкмө акын бардык кишилер менен айтыша берет болуш керек, бардык өнөр жаатында. Башка өнөр жаатындагылар төкмө акындар менен айтыша албаса керек деп ойлоп коем. Кайбар, сиздин оюңузду билгибиз келип атат. Менде деле кандай? Биринчи жолу болуп атат десем болот. Бул да мен үчүн башкача бир эксперимент десек болот болуш керек. Бул да биринчи жолу мен. Күтүүсүз Бирок кандай болсо да баарына даяр. Күтүүсүз. Азыр мындай кылабыз, оюндун шартын айтып коеюн сиздерге. Айтышканда бири-бириңиздерди сен сары экенсиң, сен кара экенсиң, сенин чачың сары, сенин көзүң кара дебей, ошол жака бир сүрөттөрдү чыгарабыз. Ошол сүрөттөрдү карап, өзүңүздөрдүн оюңуздар менен айтып бересиздер да. Сиз рэп окуп бересиз, сиз болсо төгүп бересиз. Төгүп бересиз. Даярбыз анда. Келиңиздер, алгачкы сүрөтүбүз. Телефон, киши, күчүк, мышык, чычкан. Ушул шаар. Сүрөттөлүштү кандай негизде сиздер айтып берет элеңиз? Ким баштайт? Улуулардан Сен баштайыр, сен баштайыр. Кичүүлөр баштайт. Мейли, аракет кылайлы. Урматтуу достор, бардыңыздар камерага жакын келиңиздер, экранга жакын келиңиздер. Келиңиз. Баштадык. Бул сүрөттү карап эмне деп айтсак болот? Билбеймин кандай десем, менин ойлорум оңолот. Бул жерде мышык, чычкан жана ит. Бул жерде телефон жана жаш жигит. Жаш жигитти байлап алган бул телефон эмнегедир. Эмне деп айтсам десем болот. Ошондо туура болорун мен азыр айтканга аракет кылам. Анткени менин сөздөрүм туура таргандай саптардан. Бул деген заманга тиешелүү сүрөт окшойт го. Ошондуктан мен жакшылап айтып көрөмүн. Ушул жолдордо эмнегедир бул жерде телефон адамды байлап алган экен. Анткени ушул убакта болот экен десек, билбейм, менин сөзүм уйкашпай жаткандыр, бирок мен сөздү берейин агам, мени улантсын. Баары келди, 30 секундтан ар бирибиз. Таң атпай эфир башталды, талпынган ушул рэп менен. Анда сүрөттөйлүңө көбүз, сүрөттүң ушул кеп менен. Жанымда турган Кайбарым, жакшы эле бүгүн сайрадың. Телефон деген балекет, жаш жигитти карачы байлап алган турбайбы? Интернет кең албак алдап алган турбайбы? Ит менен мышык карачы ээрчитип алган турбайбы? Ал тургай чычкандан бериң ээрчиде. Интернет деген нерсени азыр көпчүлүк элим телчиде. Айтор интернетке байланбай, азыр жаштардын көбү карачы жалаң интернеттен отурмай. Интернет түгүл ал тургай итке дагы кошулмай. Амантай акын айткандай, азыр жаштарың китеп окубай, эмне болду окуяй. Анткени телефон менен интернет пайдасы дагы көп экен, айласы дагы көп экен. Айтор көбүрөөк андан олтурсаң зыяны дагы көп экен. Айтор акындар ушул айткандай, ой, телефон деген бул нерсең, ой, ошол телмирип турган кеп экен. Баракелди, 30 секундтан ашпайбыз. Болду. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Кыскача айтканга аракет кылалы. Кийинки сүрөткө кезекти берели. Анан кийин өзүңүздөрдүн оюңуздарды топтоп туруп айтканга аракет кылыңыздар. Бул жакта киши, селфи жазып аткан экен. Селфи, шаар. Аракет кылабыз.
Заман болчу. Аз да болсо көңүл буруп бул сүрөткө, мен ырымды токуйун кечиктирбей көпкө. Мен улайын бул жерде сөздү сөзгө, мүмкүн болушу мүмкүн тамашалуу мүнөздө. Бул жерде жигит көпүрөнүн үстүндө турат окшойт. Мени бул жерде азыр агам коштойт. Анткени агам төгөт экен суудай, а мен болсо бул жерде ызычуу кылбай, агам менен урушпайын, жакшы сүрөттөгөнгө аракеттенип. Ошондо бул жерде түшүнүктүү болот менин репим. Бул жерде бала көпүрөнүн үстүндө, көпүрө да келип калыптыр өзүнүн көркүнө. Бул деген кооздугун шашылса керек досторум менен бөлүшкөнгө, ошондуктан түшүп жатат бул жерде бул сүрөткө. Баракелде. Браво. Көпүрөнүн үстүндө ой көркөмдүң ушул жаш бала, телефон менен ойногон булар өнөргө маш бала. Селфи деп түшүп карача, жаштыгына мас бала. Селфи деп азыр карасаң, колдору дагың узарды. Интернетке байланып азыр ойлору дагың узарды. Айтор түшө калсам селфи деп, мени жактырып калат селки деп. Айтор көпүрөнүн үстүндө көптөгөн ойду карача, соткасынан өздөрүн тартып аткан кезе экен. Көпүрө менен суунун өзүн дагы баш кылып камтып аткан кезе экен. Репер бала булардын ой бүгүн айтып аткан кезе экен. Баракелде. Чоң рахмат, аябай жакшы рэп болду, жакшы төктүңүздөр. Эми сиздерге эркин тема берели. Өзүңүздөрдүн каалооңуздар боюнча сиз рэп окуңуз, сиз ушул эле вариантта батылдуу атабыз. Сиздерди азыркы учурда кайсы тема түйшөлтүп келет, кайсы теманы элге жеткизгиңиз келет? Келиңиз анда, сиз баштайт окшойсуз? Бияка кезек бербейли. Сен башта. Экөөңүздөр мындай чогуу бир теманы алыңыздар. Бир темада. Бир тема башта жакшы. Келиңиздер анда, балким биз таңкы 5 каналды кошуп, Студия, эфир, камера, жарык. Ушуларды кошсоңуздар болот. Режиссер, ассистент. Нияз. Каншай. Бул жерге батылга келип калдык. Эртең менен таң атпай. Мен болсо бул жерде репимди улантайын жаңылбай. Бул жерде жакшынака эки алып барчу. Бул жерде агам экөөбүз, бизге кереги жок кызычу. Бул жерде жакшы болсо болду маанай. Анан болсо биз окусак болду ар кандай болсо мейли, бирок окуйлуу жакшы. Ошондо болот биздин көркү батылдын. Ошондо бул жерде комуш шыңгыр добушу угулса, биз болсо сонун маанайда уланталы ушул жерде. Бул жерде камералар бизди тартып жатат. Көргөзүп ата мекенге. Бул жерде чоң рахмат айтам барыңарга. Ошондой болот дайыма жакшы. Баракелде. Чоң рахмат, чоңлар. Анда Асыке. Таң атпай таңкы 5-чи, репер менен айтыштым, эми келбей токшоймун 2-чи. Эмиң ал жагы болсун, тамашаң ал акындык кепке жараша. Таң атпай бүгүн келгене, үнүбүз тагың ачылбай. Көздөрүбүз уйкуда, түрүбүз тагың ачылбай. Эмине болот капырай, мына жанымдагы ой жаш бала. Ар өнөргө маш бала, элге таанылып реп менен. Айтол тааныра бер кеп менен, мына Канышай менен Нияз бар. Экөө бирдей бүгүн бир элге кызмат кылышып, курбу курдаш биерде теңге кызмат кылышып. Кыргызстан карача жерге кызмат кылышып, режиссер менен тиерде оператор бар экен. Алар дагы карачы кыргыз деген дойжан экен. Эми барыңарга жакшылык тилеп ырдап кетеле, өзүңөрдүң аргачан сүрө ырдап кетеле. Элге кызмат кылганда эсибизден сезеле, агайын кыргыз элимде ынтымак болсун, кут болсун. Жакшылык деген жыш болсун, жамандык деген тыш болсун. Таңкы 5-чини көргөндүн чыккан жашы 100 болсун. Акындарга аргачан көңүлдөрү түс болсун. Айтор аламдагы жакшылык ой ушул агайын элде бүт болсун. Баракелде.
Баракелде. Чоң рахмат сизерге. Кол чабуулар болсун. Кол чабуулар болсун. Келип бергениңиздерге рахмат. Мындай суроо бергим келип атат да. Кабар, сен кайбар? Билчисиз, бул жакта кандай болорунчу? Сиз бүгүн биринчи жолу келип эле, анан кийин туш болуп калдыңыз да. Кандай болду? Жактыбы? Эми акын болгондон кийин баягы эртең менен негизи эле бардык өнөр жаатында эртең менен эрте баягы ырдап көрбөсө керек. Ушу таңкы эфирлерге эле чыкпаса, негизги концерт, той, оюн дегендер Кыргызда кечке маал болот эмеспи? Ооба, түшкө чейин эс алып, түштөн кийин үн ачылгандан кийин барып бир ачылып ырдап берчү эле. Анан таң атпай ырдаган жана ырымдар айтып кеттим го, үнүбүз да ачылбай, түрүбүз да ачылбай, кыйын, оор эле болот экен. Бирок жакшы төктүңүз. Анын үстүнө табышмактуу сүрөттөрдү бизге күн мурун айтып койбой азыр бергениңер дагы адамды түйшөлтүп, адам айрыкча адам эмес, баягы төкмакындар өзүн сынай турган нерсе экен да бул. Эми репер менен айтышкан сиздер дагы эң мыкты деңгээлде чыгып кеттиңиздер. Репер менен айтышкан эми айтыш десе, мисалы эки акындын ортосунда диалог болуш керек да. Диалог, логика деген болуш керек. Айтышта ошол нерсе пайдаланылат. А бу жерде экөөбүздүк деле айтыш болгон жок. Экөөбүзгө баягы тапшырма берилгенде бир сүрөт берилди. Биринчи Кайбар ырдады, анан мен ырдадым, кайра Кайбар, анан мен ырдадым. Экөөбүз бири-бирибизге тийишип айтыш деле болгон жок окшойт деп. Эми келерки ирет чакырсак келесиздерби ушундай таймашка? Келип турабыз албетте. Сизчи? Буюрса. Чыгармачылык жаатта сиздерде кандай жаңылыктар болуп атат азыр? Биздин жалпы замандаштар менен бөлүшүп өтүңүздөр. Бизде азыр агайын тобу жакшы аракеттерди жасап атабыз. Буюрса 1 февралда 40/40 караоке барында биздин экинчи клибибиздин бет ачары болот. Ошол жака учурдан пайдаланып бизди көрүп аткан көрөрмандарды чакырып кетмекчимин. Андан тышкары көптөгөн ырларды даярдап атабыз. Буюрса жакшы жаңылыктар бар. Эң сонун экен, күтөбүз анда. Дагы да болсо сиздерди көптөгөн жаңылыктар менен. Эми менин жаңылыктарым 2015 менен 2015 жылы көп жаңылыктар болду. Жаңы жыл жаңыргандан бери жаңылык дагы боло элек. Өткөндө көрсөңүздөр керек, Айтыш коомдук фонду Элмирбек Иманалиев баш болгон устатыбыз чыгып, төкмөлөр келсе төр бошот деген долбоор буйрса иштеп баштады. Азыр ошол төкмөлөр келсе төр бошот деген долбоор менен күндө барып иштеп, сценарий деп коебу, ошолорун түзүп, азыр ошол иш менен иштеп атабыз. Башка январь айында жаңылык деле жок. Эң сонун экен. Чоң рахмат анда таң эрте келип бизге маек куруп бердиңиздер, чыгармачылыгыңыздар өнүгө берсин, өркүндөй берсин, дагы да болсо көптөгөн жаңылыктар менен сиздерди күтөбүз. Чоң рахмат, жакшы болсун.